Бүгүн 14-сентябрда президент Садыр Жапаров Тажикстандын Душанбе шаарында өлкөнүн президенти Эмомали Рахмон менен жолугушту. Президенттер кыргыз-тажик эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерин талкуулашты. Эки мамлекеттин жана элдин ортосундагы ынак коңшулукту бекемдөө максатында үзгүлтүксүз саясий диалогдун улантуунун маанилүүлүгүн белгилеп, эки тараптуу маселелердин бардык спектри боюнча ачык жана мазмундуу баарлашууга даяр экендиктерин билдиришти. Садыр Жапаров Тажикстандын борборуна 14-сентябрда барды. Аба майданынан Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода тосуп алды. Жапаров Борбор Азия мамлекет башчыларынын 5-чи консультативдик жолугушуусуна катышат. Кыргызстандын шахталарынан казылган көмүрдү коңшу мамлекеттерге аткез жол менен арзан баада экспорттоо фактысы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. Кылмыш жаза кодексинин 366-беренеси коррупция алкагында иликтенген иштин жүрүшүндө ишкерлердин жүк ташуу документтеринде базар баасынан 3-5 эсе төмөн баада көрсөтүлгөн түрдүү сорттогу көмүрдү сатууга көмөктөшкөн топ кармалды. Тинтүү учурунда шектүүлөрдүн иш бөлмөлөрүнөн журналдар, келишимдер, квитанциялар, видео көзөмөл камераларынын дисктери алынган. Тергөө учурунда маалым болгондой, мыйзамсыз экспортко уруксат кагаз алуу үчүн көмүр казган жана ташыган ишкерлер тиешелүү тараптарга М-банк мобилдик тиркемеси аркылуу $300, андан кийин спорттук общактын мүчөлөрүнө 1000-2000 сомдон төлөп турушкан. Мамлекеттик бажы кызматынын расмий маалыматына караганда, ушул жылдын 1-январынан 27-июлуна чейинки аралыкта Баткен облусундагы көмүр шахталарынан коңшу мамлекеттерге 318 000 тоннадан ашык ар кандай сорттогу көмүр экспорттолгон. Мунун кесепети Кыргызстанда көмүрдүн кымбаттап кетишине жол ачкан. Натыйжада 4 адам кылмышка шектелип кармалган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Чүйдүн Аламүдүн районунда жөлөк пулга бөлүнгөн акчаны жымырып алган деп 5 бухгалтер жана социалдык тейлөө боюнча 3 кызматкер шектелип жатканы тууралуу бүгүн Улуттук коопсуздук боюнча комитет билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, мындай коррупциялык схема Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин кызмат адамдарынын мыйзамсыз иштерин аныктоо иш-чараларынын алкагында аныкталды. Министрликтин Аламүдүн районундагы башкармалыгында 2021-2022 жылдар боюнча аудитордук текшерүү жүргүзүлгөн. Мекеменин кызмат адамдары алдын ала сүйлөшүп алып, документтерди жасалмалап, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, 9 миллион сомдон ашуун акчаны жымырып алышканы аныкталганы маалымдалды. Учурда тийиштүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Жыйынтыгында күнөөлүүлөр кылмыш жаза мыйзамдарынын алкагында кылмыш жообуна тартылат. Козголгон кылмыш ишинин алкагында жогоруда аталган кызмат адамдары ушул сыяктуу социалдык төлөмдөрдү максатсыз ыйгарып алган фактыларды аныктоо боюнча текшерүү жүргүзүү пландалууда деп билдирет Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет. Кыргызстанда мамлекеттик дарыканаларды ачуу пландалууда. Бул туурасында Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев парламентте билдирди. Ал дары каражаттары тармагын тартипке салууну көздөп жатканын белгиледи. 2021 жылы Ош менен Жалал Абадта социалдык дарыканаларды ачканбыз. Анда баалар жеке менчиктерге салыштырмалуу төмөн болгон. Жеке фарм компаниялар менен сүйлөшүп, социалдык дарыкана түзгөнбүз. Бирок мен кеткенден кийин токтоп калыптыр. Адистерди чакырып, бүгүндөн баштап аны уланталы дедим. Эми жакын арада мамлекеттик дарыканаларды ача баштайбыз, деди министр. Ошондой эле ал Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы түзүлүп, ал аркылуу алып келинген дарылар ооруканаларга жете баштаганын кошумчалады.